Тувалыктардын арасында кыргыз, кыргызов деген фамилиялар көп эле кездешет. Элибиздин айрым сөөктөрү кыргыздардан тараган. Ата бабабыз кыргыз болгон дегендер да бар. Алардын бири бизди коштоп жүргөн Доржу Чортуй ол. Ученые генетики, медицинская генетика установили, что тувинцы относятся вообще к древнейшим тюркским народам Саян-Алтая. Генетик окумуштууларынын изилдөөлөрү боюнча Тувалар Саян-Алтайдын эң байыркы элдеринин бири болуп саналат. Биздин каныбызда байыркы түрк компоненттери, анын ичинде Энисей кыргыздарыныкы да бар экени далилденген. Азыр деле Тыванын борбордук райондорунда кыргыз уруулары жашашат. Алар аябай көп. Мисалы силерге кызык болсо керек. Менин атам да кыргыз уруусунан болот. Ал мага дайыма айтар эле: "Балам, биздин уруу аябай эски, байыркы уруулардан болот. Биздин ата-бабаларыбыз бул жерди 100 жылдап, 1000 жылдап жердешкен. Тыва 44-жылы Советтер Союзунун курамына кирген. Ошондо элге паспорт тапшыра башташкан. Башкалардай эле менин атамды да сельсоветке чакырган экен. Ага кыргыз, могуш деген фамилиялар эски заман. Андан баш тартыңыз. Доржу кыргыз дегендин ордуна биз сизге орусча ысым коелу. Ошентип биздин фамилиядан кыргыз деген сөздү алып салып, Доржу деген атынын ордуна Михаил деген ысым беришкен экен. Кызыгы биздеги кыргыз уруусунун өкүлдөрү ак бубак чачтуу болушат. Менин атамдын чачы кызгылтым сары болчу, көздөрү көк, илбирстикиндей эле. Мен сиздердин эмнеге көзүңүз көк деп атаман сураганым эсимде. Ал күлүп, биздин ата-бабаларыбыздын бардыгынын көзү ушундай болгон дечү. Ал эми атамын карындашынын кашынын түсү кызгылтым эле. Кашы узун, калың болгондуктан шамалда бир кызыктай көрүнчү. Азыр кыргыз фамилияларын калыбына келтиргендер бар. Мисалы биздин көмөкөйү менен ырдаган Хамей деген улуттук кырчыларыбыздын изилдеген илимпоз айым бар. Анын аты жөнү Зоя Кыргызовна кыргыз, фамилиясы кыргыз, чачы ак бурул. Тывалар байыркы эл катары өзүнүн канында байыркы төлө, кыргыз, уйгур, кийин монголдун кандары бар. Азыр таза кандуу деле эл жок болсо керек.